Фонду Аруки Амирдинова. Саламатсыздарбы? Урматтуу угармандар, өзүңүздаргө белгилүү болгон эле жылдын башында жыл жаңырар менен кыргызстандык окуучулар Казакстанда өткөн 21 эл аралык Жогорку олимпиадасында математика, физика жана информатика боюнча 1 алтын, 4 күмүш, 6 коло медаль утуп келген болчу. Биз бүгүнкү уктурууну алкаганда мына ушул эл аралык олимпиадалар тууралуу кеп кылган турабыз. Тааныштыра кетсем, физика предмети боюнча улуттук курама команданын тренери Улукбек Ажибаев, ошондой эле Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Үмөталиева. Январь айында болду. Казакстанда жылда Алматы шаарында болчу, мында Астана шаарында болду. Алматыда болгон кезде арзаныраак болчу. Мунусунда кымбаттатканда көп окуучу барбай калды башка өлкөлөрдөн. Ошол себептен быйыл олимпиада оорураак болду. Медаль алыш былтыркыдан кыйыныраак болду. Себеп дегенде окуучунун саны азыраак. Биринчиден, экинчиден чындап кызыктарлар баргандыгы үчүн сапат өйдөлөп кетти. Былтыр 17 медаль келген болсо, быйыл 11 медаль келди. Ушул убакка чейин жалгыз күмүш 2017 жылы болгон, 2013 жылы болгон. Быйыл 2 күмүш алды. Биз үчүн өтө чоң жеңиш болду. Олимпиада менен иши болбогондор билбейт да. Биз канча жылдан бери олимпиада менен жүргөн үчүн азыркыга чейин эле сүйүнүп атабыз.